30 декабрь дүйшөмбү. Казакстанда учак кырсыгынан жабыркагандар Бишкекке алып келинди. Эдил Байсалов мекендештерден кабар алды. Алмазбек Усенов жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болду. Нарында Таштандыны кайра иштетүүчү ишкана ачылды. 2024 Кыргызстан чет элдик өнөктөштөр менен жалпы суммасы 3,8 миллиард долларга 179 инвестициялык келишим түзгөн. Кыргызстанда ОСАГО полисинин жоктугу үчүн айып салуунун мөөнөтү жарым жылга узартылды. Бишкекте автобустар үчүн атайын тилкелер чийилип баштады. Кыргызстанда 17 жаңы өнөр жай жана инфраструктуралык объектилер ишке берилди. Бул объекттер 2024 жылга карата жаңы өндүрүштүк кубаттуулуктарды ишке киргизүү программасынын акыркы объекттери болду. 31 декабрь шейшемби. Адылбек Касымалиев Ысык Көл облусунун Садыраке айыл аймагында болуп өткөн сел кесепеттеринен жабыр тарткандарга жаңы салынган үйлөрдү тапшырды. Президент мектепте акча чогулткандарга айып салган мыйзамга кол койду. Садыр Жапаров саясий репрессияларга учураган жарандарды реабилитациялоо боюнча жаңы мыйзамга кол койду. Үч Коргон ГЭСинин 4-чү гидроагрегаты реконструкциядан кийин ишке берилди. 1 январь шаршемби. Садыр Жапаров кыргызстандыктарды 2025 жаңы жыл менен куттуктады. Куттуктоосунда 2024 жылы алдыга койгон пландарды ишке ашыруудагы аракеттердин акыбети кайтып, жемиши мол болгонун айтты. Мунун баары албетте элибиздин бекем ынтымагынын бир максатты көздөгөн биримдигинин натыйжасы. Мындай жетишкендиктердин жыйынтыгында өлкөбүздө туруктуулук орноду. Жаңы жылыбыз жаңылануунун, өзгөрүүлөрдүн жана жаңы бийиктиктердин жылы болсун деп кайрылууда айтылат. Жаңы жыл майрамына карата Бишкектин Ала Тоо аянтында салтанаттык иш-чара өттү. Шаар тургундарына жана конокторуна Россия жана жергиликтүү жылдыздарынан жагымдуу программа тартууланды. Ош шаарынын Борбордук аянтында жаңы жыл майрамы салтанаттуу белгиленип, ага 15 миңге жакын адам чогулду. Майрам фейерверк менен коштолуп, Ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан даярдалган концерттик программа менен уланды. Жаңы жыл түнү Кыргызстанда 322 бала төрөлгөн. Электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды колдонууну жөнөкөйлөтүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлдү. Жаңы жыл түнү Борбордук Ала Тоо аянтынан 1,5 тонна таштанды чыгарылды. Муниципалитеттен билдиришкендей, таштандынын көлөмү өткөн жылдарга салыштырмалуу бир кыйла аз. Былтыркы жаңы жылды майрамдоодон кийин мындан 3 эсеге көп, 5 тонна таштанды чогултулган. Бишкек шаарынын мэриясы таштандыны жыйнап кеткен жарандарга тазалыкка кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. 2 январь бейшемби. Ташиев Кыргызстанда эрежесиз урушка тыюу салуу керектигин айтты. Ош автобекети жаңыланат. Алдыңкы 2 жылда коррупцияны толугу менен жок кылабыз деп айтты Ташиев. Ушул жылдан баштап мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, президент кол койду. Айыппул алып салынып, коррупцияга шектелип кармалгандар сөзсүз түрмө мөөнөтүн алышат, деди ал. Сапат билим берүү мекемелеринин тармагы Маариф фондунун башкаруусуна өттү. 3 январь жума. Финансы министрлиги Кыргызстан улуттук электр тармагынын үлүшүн 500 миллион сомго көбөйттү. Атбашы соода жана логистикалык борбор Озон, Яндекс.Маркет, Алибаба, Пиндоудо, Таобао, Wildberries, Авито сыяктуу дүйнөлүк базарлар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кытайлык Тему платформасы менен келишим түзүүгө азыртадан даярданып жатат. Кылым банк мамлекеттик банкы түзүлдү. Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги никени каттабай туруп нике кыюу үчүн жазалоону сунуштоодо. Өзгөртүүлөр коомдук талкууга жарыяланды. Бишкектен 13 автобус токмок менен балыкчыга өткөрүлөт. Министрлер кабинети Кыргызстанда жасалган улуттук экспорттук программасын бекитти.